Шамданбек мырза, мына бүгүн Түркиянын Стамбул шаарында түрк дүйнөсүнүн мэрияларынын 6-чы кезектеги жыйналышы болуп жатат. Ушул жыйналышка Кыргызстандан көптөгөн делегация келип катышып жатасыздар. Эмнелер болуп жатат? Жыйналыш кандай өтүп жатат? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Биз Түрк дүйнөсүнүн муниципалитеттер союзунун чакыруусунун алкагында Кыргыз Республикасынан жалпы 26 муниципалитеттин өкүлдөрү келдик. Анын ичинде 8 шаардык кеңештин төрагалары, 18 шаардын мэрлери келди. Бул иш-чара жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунун ушул күнгө чейинки Түрк дүйнөсүнүн муниципалитеттер союзунун кызматташуунун алкагында жетишилип, ушул кызматташууну мындан ары дагы улантуу, тереңдетүү максатында ушул иш-чарага келдик. Биздин программага ылайык бүгүн мына сиз айтып өткөндөй Түрк дүйнөсүнүн муниципалитеттер союзунун 6-чы башкы ассамблеясынын жыйналышы болот. Эртең ушул жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына арналган чоң эл аралык конференция күтүлүүдө. Ал конференция Бурса шаарында өтөт. Ошол конференциянын дагы бүгүнкү иш-чаранын дагы алкагында биздин Кыргызстандын муниципалитеттери мындан ары өз ара ар тараптуу өнүгүшүнө кандайдыр бир өбөлгө түзүлөт. Мындан сырткары кандайдыр бир түрк мамлекеттерине кирген мамлекеттердин алкагында келишим түзүшүп, иш-чараларды бирге өткөрүп, ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өнүгүүсүнө бир шарт түзүлөт деген ойдобуз. Бул жака келе электе изилдеп көрсөңүздөр керек. Бул жактан кандай жакшы маалыматтарды, кандай иштерди, үлгүлөрдү алса болчудай. Туура айтасыз. Биз билебиз, Түркия мамлекетинин муниципалитеттеринин жетишкендиктери, анын ичинде элге кызмат көрсөтүү кандай деңгээлде экени тууралуу маалыматыбыз бар. Мына ошол элге кызмат көрсөтүүнүн жакшы жактарын биздин Кыргызстандын муниципалитеттери, шаар мэриялары өз ара ар тараптуу кызматташуунун алкагында, анын ичинде Түркиянын жеке эле бир тажрыйба алмашуунун алкагында жакшы деген бир тажрыйбаларды алып кетет деген үмүттөбүз. Бул иш-чаранын алкагында биз Түркия мамлекетинин муниципалитеттер союзуна ыраазычылык билдирип кетем. Себеби Кыргызстандын делегациясында гана 13-14 июнь күндөрү 2 күн тажрыйба алмашуу күнү деп ушул Стамбул областындагы бир 3 шаарда тажрыйба алмашуу уюштурулат. Ошол тажрыйба алмашуунун алкагында дагы жакшы бир жетишкендиктер тууралуу маалымат алып, ошол жетишкендиктерди Кыргызстанда кантип ишке ашырыш керек деген бир шарттарын үйрөнүп кетебиз деген үмүттөбүз. Быйыл сиздер Бурсага барат турбайсыздар мындан ары. Бурсада быйыл Бурсанын району Изникте 4-чү көчмөндөр оюну уюштурулат. Ал жөнүндө маалыматыңыздар барбы? Ооба, ал жөнүндө дагы маалыматыбыз бар. Ал иш-чараны негизи Кыргызстанда биздин маданият жана маалымат туризм министрлиги бар. Ошол министрлик мындай жалпылап координация кылат. Негизинен ал иш-чарага дагы биздин шаар мэриялары, айыл өкмөттөр дагы активдүү катышат деген ойдобуз. Чоң рахмат. Анда сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бул жактан жакшы үлгүлөрдү алып кеттиңиздер. Рахмат, сиздерге дагы ийгилик.